Жогорку кеңештин басма сөз кызматы тарабынан даярдалган мыйзам жана турмуш программасы саламатсыздарбы? Бул жумада эл өкүлдөрүнүн акыркы иш жумалыгы депутаттар 6-7 ай аралыгында кандай мыйзам долбоорлорун кабыл алышты жана биринчи сессияны аяктап жатып кандай маселелерге токтолушту. Алгач кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын биринчи сессиясы аяктады. Жогорку кеңештин регламенти жөнүндөгү мыйзам долбоору талкууда. Неге фракция 5 болот дагы аднамандиктер 5-ти чектеп койдуңуз? Бул жумада мыйзам жана турмуш программасынын коногу депутат Алишер Козыев болот. Жоопкерчиликти жон терим менен сезем. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын биринчи сессиясы аяктап жатып, пленардык жыйынында депутаттар бир катар көйгөйлүү маселелерди көтөрүштү. Аны менен катар депутаттар тарабынан аткаруу бийлигине бир топ тапшырмалар берилди. Тонировканы машиненин объемуна карата берилсе, например, 1-ден 2-ге чейин 20 000 болсо, 2-ден 3-кө чейин 40 000 болсо, 3-төн 4-кө чейин 60 000 болсо, 5-тен жогору 80 000 болуп кала берсин. Ошондо деле абдан жакшы киреше болот. Мына азыр эле уже 1,5 ай өттү, 38 миллион сом түшүптүр бюджетке. Бир четинен дагы бюджетке көбүрөөк акча түшөт, экинчи четинен дагы мына адилетсиздик болбойт. Өлүм болгон жерде союш болгон жерлер мына бүгүнкү күнгө чейин талаш тартыш болуп атат дейт. Айыл өкмөттөрдө ошо жерде мамлекет жактан бир штрафын жазып бербесе, ар бир айыл өкмөттө ошо жерде ызычуулар болуп атат. Мына кече жакында 2 айыл өкмөттү ушул маселе боюнча жумуштан статья менен зам аким ошо жерден жумуштан алыптыр. Бул туура эмес. Бул жерде эми өлүм болуп аткан жерде, кайгы кылып аткан жерге барып, алар менен алар сойбо деп мушташа албайт экен алар. Аларча паркына азыр кириш 500 сомдо жеңил машинага. Микроавтобустарга 1000 сом, автобустарга 2000 сом. Анысына мейли эптеп төлөп кирдик дейт. Ичине кирсең дейт. Бир жакшыраак отура турган жерлердин бардыгын арендага берип коммерция кылып салыптыр дейт. Жал микрорайондо бир мүмкүнчүлүгү чектелген киши үйдөн чыга албай жатат, 7-чи этажда жашап, үйдөн чыга албай жатат, себеби лифт иштебей жатат да. Ушундай ар бир микрорайондо 2, 3, 4 ушундай үйлөр уже лифттер иштебей калды да. Бизге 500 лифттерди оңдош керек болуп атат. Мэрия өзү кыла албайт экен, каражаты жок, мүмкүнчүлүгү жок. Ошондуктан Кабмин чогуу программаны иштетип кетсе жакшы болот эле да, жардам берип. Жума ичинде Жогорку кеңештин пленардык жыйынында бир катар мыйзам долбоорлору каралып, депутаттардын колдоосуна ээ болду. Жыйын учурунда Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин регламенти боюнча кандай пикирлер айтылууда? 25-чи беренеде комитеттин ишинин милдеттүү шарттары жана чектөөлөрү. Сөзүңүздө баяндамада ушул беренеге токтолуп кеттиңиз. Жогорку кеңештин комитеттеринин эң аз курамын 8-ден кем эмес депутат түзөт деп. Эгерде комитетте 8 депутат болуп калса мүчөлөрү, анан бир мыйзам долбоорун караганда 4 депутат макул, 4 депутат каршы болуп калса, анда кимисиники туура болот? Ушул боюнча оюңуз кандай? Бул боюнча мисалы эң аз азыр соцкомитетте 6 киши эмеспи? Биз азыр жаңы мыйзам менен кеминде 8 болсун деп киргизип атпайбызбы? Демек 8 болгондон кийин көпчүлүк ошол жерде кворумга катышкандын көпчүлүгү кворум болду деп эсептеле берет. Мындайча айтканда 5 киши катышса кворум болот. Анын 3-өө макул десе, анда ал большинство менен чечилип кете берет. Мисалы биз азыр бир 5 депутат жүрөбүз да. Ошо 5-өөбүз да бир топ болсок деген ниетибиз бар да. Эми ал өтүп 5-ти эмнеге кошпой атасыздар? Мисалы 5 ден эле мисалы бир партия келбеди, Иман Нуру мисалы 5 депутат менен. Неге фракция 5 болот дагы аднамандиктер 5-ти чектеп койдуңуз? Комитетке ар кандай сунуштар кирген 11, 10, 9, 8 деп ошол жерден анан ортосун кабыл алып, комитет 7-ге токтолуп, 7-ни добуш менен өттү. Комитеттердин санына ошол фракциянын саны жетпей калса мисалы. Азыр бул жерде Альянс бүтүн Кыргызстан Иман Нуру. 8 комитет болсо мисалы жетпей калса,
азыркы мына биз кабыл ала турган регламентте ушул кандай жазылган? Саны жеткендер жөнүндө биз фракциянын сунушун бергенбиз. Алар бир гана комитетке мүчө болуш керек депчи. Кийинки калган фракциялар кандай болуп чечилди? Сиздердин саныңыздар комитеттердин общий санына жетпесе, жеткизүү талап кылынат милдеттүү түрдө. Демек сиздер жеке сиз 2 киши жетпейт, сиз дагы 2 кишини с правом голоса дагы комитетке киргизсеңиз, жетпей калган комитетке 2 депутатыңызды киргизгенге укуктуусуз. Экинчи 113 беренеде дагы биринчи абзацтын бөлүкчөнүн акыркы абзацында жазуу жүзүндө протоколдук тапшырмалар депутаттардын консультанттары тарабынан камсыз кылынат деген сөздү алып салууну сунуш кылынган эле. Сиз айтып атасыз, ОЗК алынып кирген деп. Тилекке каршы кагаздын барында жок болуп атат да, мурдагы долбоор боюнча туруп атат. Турат, мен талап кылам, алыш керек, алып коюш керек. Анткени комитеттин чечими акыркы чечим болуп эсептелет. Биз комитеттин чечиминде буну алганбыз. Азыр талап кылам, бул алыныш керек. Туура айтасыз. 7-нчи чакырылыштын депутаттарын таныштыруу боюнча эл депутаты ким деген рубрикабызды улантабыз. Мында жогорку кеңештин депутатынын буга чейинки ишмердүүлүгү, басып өткөн жолу жетишкен ийгиликтери туурасында кеп болот. Бүгүнкү программабыздын коногу жогорку кеңештин депутаты Алишер Козыев болот. Мен өзүм Ош областынын Кара Суу районунун Жоош айыл өкмөтүндө Мамажан деген айылда туулуп өскөнмүн. Жөнөкөй мугалимдин, педагогтун семьясында, мугалимдин жана дыйкандын үй бүлөсүндө десем болот. Үй бүлөдө 4 тууган, эң улуусумун, 2 иним жана бир карындашым бар. Өзүм үй бүлөлүмүн, 5 уулдун атасымын. Айыл жеринде жүрүп, биздин балалык кез оор түшүк менен эле өттү. Түшкө чейин мектеп, түштөн кийин үй жумуштары, тала жумуштары, дыйканчылык сөзсүз. Ага кошумча, апа мугалим, кошумча мал бакчыбыз. Анан бир жума малды жакшы багып, апама айтып, жыйнатып, 5 күндүк малдын сүтүн чогултуп, дем алыш күндөрү ушу Ош шаарыбыздагы корпус домдорду кыдырып, 96-97 жылдар болчу, оор мезгил болчу. Ошондо эми 6-7 класстын окуучусу элем. 6-7 класста окуганда эле 2 чака сүттү көтөрүп алып, кыйкырып, сүт сатып, анан ошол сүттөн сатылган акчага үйгө продукта жасап, алып келип, үйгө ата-энеме колдуман келген жардамды бере алгам. Андан сырткары эшиктин алдындагы бактардан өрүк болобу, алма болобу, аны терип алып барып сатып. Бул мен үчүн чоң сыймык ал нерсе. Себеби ошол мезгилде ата-энеме, үй бүлөмө бир аз болсо дагы салым кошуп, өзүмүн физикалык жактан жардамды бере алганмын. Бирок ошол жашоо ушул күндүн пайда болушуна чоң түрткү болгон. Мен ол күндөр менен сыймыктанам. Ал күндөр менен сүт сатканыма, алма сатканыма, талага чыгып иштегениме, мал бакканыма, бул мен үчүн менин бая айтып коет го, чокоюң эстетип турат. 2000-жылы ошол өзүбүздүн айылдан орто мектепти бүтүрүп, Ош мамлекеттик университетинин дүйнөлүк тилдер факультетинин англис тили котормочу жана мугалими адистигин бүтүрүп 2005-жылы. Кайра 2007-жылы ошол эле университеттин, Ош мамлекеттик университетинин бизнес жана менеджмент факультетин сырттан окуганмын. Ошентип 2 билимдүү болуп, Ош технологиялык университетинин военный кафедрасын бүтүргөм. Жана азыркы күндө, бүгүнкү күндө десем дагы болот, бул президенттин алдындагы мамлекеттик башкаруу академиясын бүтүрүп, диссертациямды жактап, колума диплом алган турам. Мен өз негизи кыялданганмын, ушул англис тилин үйрөнсөм, сырттан келген иностранецтерге переводчик болсом деп. Бирок шартка байланыштуу 5 жыл аралыгында көпчүлүк иностранецтер
кыргыз тилин же болбосо орус тилин бат үйрөнүп кайра өздөрү. Мен бүткөн кыялдарым толук жетпей, университетти бүткөндөн кийин бир күн дагы мамлекеттик кызматта иштеген эмесмин. Өзүмүн чарбачылык, дыйканчылык, бизнес тармагында кетип, 20 жыл аралыгы только ошол жеке иштерим менен гана жүрдүм. Негизги жүргүзгөн иштерим ошол Ош областы, Южный регионда, Кыргызстан боюнча иш алып бардым. Сыртка чыгып миграцияга кеткен жокмун. Бир гана биринчи жумушту өзүмүн айылыман, өзүмүн жеримен, туулган айылыман баштагам. Бизнес бул биринчи кезекте чындыкты сүйөт. Бизнесте бул тактыкты сүйөт. Бул эми чындык, тактык дегендин мааниси бул бир эле бир кишини алдаш эмес, же болбосо жалпы элди алдаш эмес, ошол эле бир мамлекетти дагы алдабай, туура, так, ачык иштеле турган болсо, кайсы гана бизнесмен ишкер болбосун, сөзсүз жумуш алдыга жылат. Себеби биринчи кезекте Аллахтын алдында дагы биздин парзыбыз тапкан кирешеден өзүнүн зекетин, өзүнүн садагасын бериш керек. Мамлекеттик деңгээлде салыкты жашырбай төлөш керек. Ошондо гана ийгиликтүү ишкер, ийгиликтүү бизнесмен боло аласың. Мен өмүр бою бизнес тармагында келгенмин. Жалпы менин кичи мекеним, район элим, область эли баарысы жакшы билишет. Мен бир министрдин баласы же болбосо бир чиновниктин баласы болгон эмесмин. Жөнөкөй дыйкандын, мугалимдин баласы болгонмун. Ушул күнгө чейин мага бир киши поддержкага чыккан эмес. Эл катары эле мен дагы ушул мамлекеттик кызматта иштебей, жөнөкөй жеке ишкер катары Кыргызстандагы банктардан насыя алып, бизнести өнүктүрүү максатында жумуш орун түзүп, салык төлөп, андан сырткары бул жалпы өзүбүздүн райондогу кичи мекеним айылымдагы мисалы жолдорду оңдоп, спорт зал, ошол эле мечит, медресе, ошол нерселерге бул эми менин атуулдук өзүмдүн парзым. Бул эми ал кылгандарым милдет эмес, мен өзүм ак пешенеттер менен тапкан акчамы кайсы бир бөлүгүн ушу Аллах ыраазычылыгы үчүн, акырет үчүн жумшайм деген ойдо. Азыркы күндө мен эми бизнестен бул депутат болуп кеткенден кийин мен бир тууган инилериме, туугандарыма биздики үй бүлөлүк бизнес болчу, баарысын өткөрүп бергенмин. Алар аткарып атышат. Анан депутаттыкка чейин гана өзүмдүн үйүм болгон, өзүмдүн машинам болгон, чөнтөгүмдө акчам болгон. Баарысы меники Кудайга шүгүр. Өмүрүмдүн аягына чейин жете турган өзүмдүн мүмкүнчүлүгүм бар. Курсагым тоюп, баардык мүмкүнчүлүктү жаратып алып туруп, эми мындан кийин мамлекетке өзүмдүн акылымы, практикамы иштетейин деп келгем. Анан кээ бирөө айтышы мүмкүн, мисалы эми бизнесин коргогону деп. Эми коргой турган бир гана Аллах. Ушул күнгө чейин мисалы ачык иштеп келгенмин, ачык салыктарын төлөгөнмүн. Мен бул ушул күнгө чейин гана корголгон бизнес. Мен ойлойм, таза иштесең эч ким тоскоолдук кыла албайт, өз жолунда кете берет. Мен эми өзүм ишкер болуп 20 жыл аралык жүрүп, жалпы мамлекетибиздеги бул кыргыз өкмөтү менен, кыргыз мамлекети менен, мамлекеттин ичиндеги ички инвесторлордун, ошол эле ишкерлердин ортосундагы көйгөйлөрдү көрүп, билип жүргөн адам катары. Мен эми Кудайга шүгүр өзүм бизнес жасадым, өзүмө ылайыктуу акча таба алдым десем болот. Анан эми мамлекеттик деңгээлде дагы өз салымымды кошоюн, мамлекетке эми бир гана өзүмдүн семьямы, бир туугандарымы, ата энем эле бакпай, мамлекетке дагы өзүмдүн тажрыйбам менен бөлүшсөм, мамлекетке пайдам тийсе, түз иштей турган мыйзамдарга бир салым кошсом, өз оюмду айтсам деген ойлор бар эле. Аллахтын буйругу менен өзүмдүн элим, өзүмдүн округум, өзүмдүн жерим жакшы
добуш берип шайлап жөнөттү. Мына буйруса 6 ай убакыт өттү келгенден бери. Колдон келген аракет менен акылымын жетишинче аракетти жасап, ушул элдин көйгөйүн жогорку бийликке, ошол эле министрлер кабинетинин төрагасына, керек болсо президентке чейин түз айтып, кылчактабай, тамай айтканга аракет кылып келип атам. Парламенттин орду эми өнүккөн өлкөлөр менен салыштыра турган болсок, биз өзү негизи жалпы эле бул дүйнөдө салыштыруу менен жашайбыз да. Сөзсүз түрдө жогорку орду болуш керек, себеби бул парламент президенттен кийинки эле бул Кыргызстанда бир гана президент шайланат, анан депутат шайланат элдин атынан. Калган бул өкмөт мүчөлөрү, министрлер бардыгы дайындалат да, булар баарысы. Анан ошого бул парламенттин аброюн көтөрүп, себеби бул парламент дегенде бул жалпы элди түшүнүшүбүз керек да, менин түшүнүгүм боюнча. Элдин үнү жөнөкөй шайлоочунун, жөнөкөй карапайым калктын күзгүсү болуш керек депутат. Мен өзүм келгенден бери бул 6 ай аралыгында бир 3-4 мыйзамга өзүм инициатор болуп алып чыктым. Ошолордун ичинен бирөөсүн айта турган болсом, бул айыл чарба багытындагы бул асылдуулугу төмөн, кунарсыз жерлерди мыйзамдаштыруу. Бизде бул жалпы эле Кыргыз мамлекетибизде 500 000 гектарга жакын пайдасы жок, же жайыт эмес, же элге пайдасы тийбей толук турган жерлер турат. Аларды мисал атап өтө турган болсом, ошол эле көл тарапка баратканда жолдун боюнда таштак жерлер, бул жагы Баткен областына кетип атканда баягы Кадамжай менен Баткендин ортосундагы Хальмион деген участкадагы таштак турган жерлер. Ал жерлерде бонитети слабый, мал тойбойт. Ошол жерлерди мыйзамдаштырып, мен жазган мыйзамда элдерибизге, биздин жарандарыбызга бере турган болсок, ал жерге бак эгүү максатында, көрктөндүрүү максатында биздин ишкерлер, сыртта жүргөн мигранттарыбыз келип, бул жака инвестиция кыла турган болсо, мен ойлойм, бир семья 1 гектар болобу, 5 гектар болобу, ошол жерди өздөштүрүп, суу чыгарып, бак эге турган болсо, сөзсүз түрдө ошол жерден түшкөн акча, салык, ижара акы бардыгы мамлекетке түшөт. Бул пайдасы өтө чоң. Бүгүнкү күндө көзгө көрүнбөшү мүмкүн, бирок 5 жыл аралыгында сөзсүз пайдасы дейт. Эми бул жака депутат болуп келгенден кийин башка кеңири бир жака басканга, же болбосо кеңири эс алганга убакыт болбой калат экен. Элдин үнү региондордон, сырттан каттарма окшогон канча сунуштар келип турат, адамдар кабылдамага келип турат. Алар менен иштешип эле такыр убакыт болбой атат. Мурда эркин болчу. Кеңири басып, калагандай жүрүп. Бирок эми убакыт таап, спортко, дем алыш күндөрү үй бүлө менен, бала чака менен өткөргөнгө аракет кылам. Мен бир мисал айтайын. Биринчи кезекте мен мамлекеттен айлык алдым январь айында. 35 000 сом айлык алганда, мага бир ушунчалык бир чоң бир 35 000 доллар акча алгандай сезилди. Эми мамлекет 35 000 сом акчаны бергенден кийин айтылган саатында, айтылган убактында иштеш керек. Бул эми депутат деп элдин аманатын алып келгенден кийин бул чоң жоопкерчилик. Жоопкерчиликти жоон терим менен сезем. Ошол эле мени шайлаган айыл жергесиндеги бир жөнөкөй жарандын түшүгү, ал менин түшүгүм. Ал кишилердин кыйналганы менин кыйналганым. Ошон үчүн мен ойлойм, Кудай кааласа, эми баарысына тегиз жетиш кыйын экен. Бирок эми Аллахтан суранам, ушу колдон келишинче аракет жасап, ошол жогорку бийликтер менен суранып, ортолукта бир жакшы бир алгылыктуу иштерди жасайлы деген ой тилектер бар.
Бүгүнкү чакырылышта мыйзам жана турмуш программасы болду. Аны мен Миргүлөшбаева алып бардым. Берүүнүн максаты эл өкүлдөрүнүн иш аракеттерин чагылдыруу, эл депутатынын бейнесин ачып берүү болуп эсептелет. Парламенттин биринчи сессиясы мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталды. Берүүнү толугу менен жогорку кеңештин YouTube баракчабыздан да көрсөңүздөр болот. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламат болуңуздар.